Дорунбек Садырбаев. Жылмаюу. Күнүгө эртең менен ушундай болот. Улуу кичүүгө карамай жок. Ар ким алына жараша жулуна бермей. Сол бутум жерде, оң бутум жаңыдан тепкичке илингенде автобус ордунан козголду. Менден кийинкилер кыйлага чейин аны ээрчип чуркап келишсе да, эч кимиси чыга алган жок. Бир аз жүрө түшкөнүбүздө динамиктен автобус айдоочунун колдураган добушу угулду. Алдыга жылгыла, жолдош жүргүнчүлөр. Белет алгандан тартынбагыла. Анын эч уяты жок. Майда тыйыны жоктор. Акчаңарды бери узаткыла. Менде толуп атат. Кызыл шапка кийген карындаш. Жайлоодо жүргөнсүбөй кичине кыйгачтай турсаң садага. Башкалар деле өтүшсүн да. Өй бапке колтуктаган боз күрмөчөн жигит. Жаның барбы? Өйдө жылбайсыңбы? Эшикти тиреп алыпсың. Жабылбай атат. Өйдө чык. Ошентсем дегенде менин деле эки көзүм төрт. Бирок кантип чыгам? Ал менин жообумду уккан, укпаганын билбейм. Иши кылып, "Өй профессор, мен сага айтып жатам, өйдө чык. Болбосо автобусту токтотуп коюп, эшик жабылмайын карыш жылбай отура берем. Бери берек жылып алчы айланайын. Чын эле көчөрүп отуруп алып баарыбызды беймаза кылбасын", деди улгайып калган сары мурутчан киши. "Ансыз деле кечигип атабыз. Бир жыл. Жылганга такыр ылажы болбой атпайбы аксакал? Келе анда, колуңду бери сунчу. Жардам берип койгулачы жолдоштор. Өй тууган, менин чөнтөгүмөн издегениң эмне? Өзүнүн чөнтөгүндө сокур тыйыны жок болсо, анан каяктан издемегиле? Мынчалык эмне ойдолойсуз карындаш? Бутумду кырча басып салбадыңызбы?" "Ай болбоду эми. Менин жаккамда сенин кандай акың бар? Кое бергин. Кокусу айрылып кетсе, ал дагы иймейген мойнуңду толгоп туруп жулуп алам." "Ай жулуп албайсың байкеси. Иймейгени менен менин мойнум чылкы эле тарамыш. Анча-мынчаны тоготпойт. Андай күчтү бөөдө ысырап кылганча, ал дагы профессорду бери тартып албайсыңбы? Тартса тартып эле алам. Эмне коркот деп турасыңбы? Кана профессор, деги сенин колуң каякта жүрөт?" "Мына, байке, ал меники эмес. Менин колум биякта." Ушинткен көпчүлүк мени жогору тартып алганда, арткы эшик кыйч-куйч, калдыр-шалдыр деп барып, акыры жабылды. Автобус оң жагына кыйшайып, мотору тим эле боздоп келатат. Салмагымды алдымдагы кодойгон неменин жонуна таштап коюп, тердеп тепчип, мен да келатам. Бир маалда менин көзүм алдыңкы эшиктин ороп арасында турган ак жумал кыздын көздөрүнө урунуп алса болобу. Ошол замат жүрөгүм зырп дей түштү. Шашканыман учурашуу жөрүлгөсүн жасап, башымды ийкеп ийиптирмин. Баарынан кызыгы, ал да мени туурап, башын ийкеп койду. Бул ким эле? Негедир өңү жылуу учурайт да. Биздин институттан окуган немеби? Балким мурдадан тааныш болуп жүрбөйлү? Же бир мектептен окудук бекен? Чамасы ошондойго. Булар 10-Б'да болсо керек. Аты. Тилимдин эле учунда тургансыйт. Таппай атканымды карачы. Атың ким эле? Атың ким эле деп капа кылып алып жүрбөйүн. Кийин жай сурашып жатканда ыгын таап билип алармын. Ушул ой менен кызды көздөй жылып жөнөдүм. Эшикти көргөзсө төр меники деген кандай бейадеп немесиң? Могулардын бирөөнү эле сындырсаң, кызыл жүзүңдү бозала кылып коюп жүрбөйүн, деди бош бөтөлкөгө шыкалуу тор баштык көтөрүп турган ургаачы жанынан өтүп баратканымда. "Кечирип коюңуз, эмкиде түшмөк элем." "Эмне? Ушул турган жерге жөө бассаң өлөсүңбү?" деди ага жакындабасам деле, бети жигейдей сапсары, мурдунун учу анардай кыпкызыл, кан сөрү жок делдейген кулактуу, кебетеси бир кызыктай болгон киши. Булар жашабай атып алчытаасын жеп алышкан", деп терезенин түбүндө олтурган семиз кемпир аны кубаттай кетти. "Оюна койсоң карыш жерге да жөө баспай калсын." Мындай сөздөргө кулакты жапырып таштап, өлдүм талдым дегенде кыздын жанына жетип бардым. "Кандай, жакшы жүрөсүңбү?" "Шүгүр, өзүңчү?" "Жүрөм, эптеп-септеп, эл катары." Жай сурашканына караганда мен жаңылган эмес окшоймун. Эми эптеп атын билип алыш керек деп кызды сөзгө алмак болдум. "Биздин балдар кыздарга учурап турасыңбы?" "Кээ бирөөлөрүнө. Мен кечээ калдарды көрдүм. Практикада жүрөбүз дейт." "Аны өтпөй калып айылга кетиптир деп укпадым беле?" "Жоо, өткөн. Быйыл 3-курсту бүтүп жатпайбы?" "Жакшы болгон экен." Аңгыча автобус жолдун өңгүл-дөңгүл жерине туш келип калды көрүнөт. 2-3 курдай өчүрөңдөп кетти эле. Сүрдүккен эл бизди бири-бирибизге жабыштыра коюп, кайра жылдырган жок. Кыз кучагыма толуп келатат.
Анын буруксуган жыты каңылжарымды каптап, көзүм тумандай баштады. Ада кулагынын учуна чейин кызарып, мурдунун учу чыбырчыктап, тердеп алыптыр. Кичинен аракчыл чыбайкеси дегенсип, кыздын көздөрү жалбара карайт. Бирок былк эткенге чамабыз жок. Кичине чыда, автобустагы бир силкинсе оңдолуп алабыз, дедим анын колунан жумшак кармап. Баса, үтүрдү көрө алдыңбы? Кыз бырс күлүп. Жок, кайсы үтүр? Ысмайылов үтүрчү, 10-бдагы. Дайыма Самара экөө отурушчу эмес беле? Үтүр Самара, деди кыз таңданып. 10-бда андай немелердин окуганы эсимде жок. Кантип эсиңде жок? Анда Өзгөрүш, Мажит, Карамат, Жаркөл, Токобайларды да тааныбайм деген барбы? Чын эле тааныбайм, деп кыз сол жак уртундагы орсок тишин кашкайтып күлүп эле, анысы орсок болгону менен өз өңүнө купкана жарашып, жылдыздуу жүзүн ого бетер чырайлуу кылып көргөзөт экен. Кой Бийкеч, минтип мени шакаба чекпе, дедим оюнчун аралаш. Башкабызды унутсаң да болот эсиңдедир. Баскетболистче. Биздин класстагы бою 2 метр Миңбаевче. Элдин баары аны Узун ажы деп коюшчу эмес беле? Узун ажыны кантип унутайын, эсимде. Ушунуңа да шүгүр. Эми Кудай буйрса калгандарыбызды да эстерсиң, десем кыз кайра кыткылыктап күлүп, бирок анын аты Болот эмес, Турарбек. Фамилиясы да башкача болчу, деп жанды кашайтып туруп алса болобу? Акыры аргам түгөнгөндө, деги сен өзү кимсиң? деп сурадым. Менби? Мени тааныбай турасыңбы? деп кыз ого бетер экиленет. Таанырыңго тааныдым, бирок айып көрбөсөң атыңды унутуп калыптырмын. Атым Букеш. Я? Кыз мостой өтүштү. Мен дагы. Атың Букеш. Мейли, сен Букеш болсоң, анда мен киммин? Кыз бырс деп дагы күлүп. Букеш, сен Нурланды таанычу элең? Кайсы Нурланды? 10-адагы, Карыев Нурланды. Жок, башка класста болсо болгондур. Бирок 10-ада андай неме болгон эмес. Кантип эле өзүмдүн классымдагылардын аттарын унутуп калайын? Ошондой дечи. Ошондой, таанымак турсун уккан эмесмин. Анда угуптур. Мындан 20 жыл илгери Жалал Абадтын нары жагындагы Апыртан деген айылда төрүлгөн ымыркайына Раматылык Карыке билимдүү киши эле, бейиши болгор Нурлан деген ат койгон экен. Түзүк ат коюптур. Анысын билбейм. Иши кылып ошондон ушул күнгө чейин ал атыман ажырай элекмин. Мейли, ажырабай эле кой, деп Букеш айтаарын айтып алып, анан селт этип мага жалт карады. Демек сен ой кечиресиз, сиздин атыңыз Нурланбы? Мен башымды ийкедим. Сиз 10-токмоктогу номер 1 мектептен бүткөн жок белеңиз? Атын эле укканым болбосо аякты көрөт элекмин. Мен сизди Алчыбек экен деп алыптырмын. Ой тобо, ушундай да окшош болот экен, Анан биз кантип таанышпыз? Аңгыча автобус айдоочунун тапкан экенсиңер эзилише турган жерде, деп колдурган үнү кылды. Бошоткула автобусту, мен кайра кетишим керек. Жалт бурулсак автобуста жан киши калбаптыр. Үнүн эле колдураганы болбосо, өзү түзүк неме көрүнөт. Машинасынын моторун өчүрүп, бири-бирибизге шынарлашкан Букеш экөөбүзгө жылмая карап күтүп олтура берген турбайбы, жарыктык. Биз ток тийгендей ажыраша түштүк. Бирок ошол бойдон кете бербей, жерге түшкөндө институтка чейин чогуу бардык. Көрсө алда мединститутта окуйт турбайбы. Букеш экөөбүз алгач ушинтип таанышканбыз. Анан 1 жыл бою сабакка бирге жөнөп, кайра чогуу кайтып, ынак болуп кеттик. Бара-бара 74-84 номерлуу автобустун айдоочусу, анын 4 маршруту менен дайыма жүргөн адамдарды бизди алар таанып, ал турсун шаардан кезип калсак, баш ийкешип учурашып өтчү болдук. Эки жыл болду Букеш экөөбүздүн көрүшпөгөнүбүзгө. Туз насибиме жараша болсо керек. Башка шаарга, башка окууга которулуп кеткем. Быйыл жайкы экзамендеримди эрте тапшырып, шашып келдим Фрунзеге. Поездден түн ортосунда түшүп, мурда берде окуп жүргөнүмдө жашаган үйгө барсам, үй ээлери мени унутчай элек экен, кондуруп калышты. Эртең менен Букешти издеп институтка бараарымды угушканда, аялы короосундагы кыпкызыл болуп ачылган розалардан 10 чактысын үзүп, кооз букет жасап, колума карматып койду. Берде эчтеке өзгөрбөптүр. Ал турсун автобус күтмөй азабы да куду баягысындай экен. Алдымдагы ак көйнөкчөн жигитти күчкө салып, ичкери түртүп киргизип, жаңыдан бутумду тепкичке кое берерде, мурдумдун учунан эшик жабылып калды. Келишиң менен профессор, алдыңкы эшикке өт, деген баягы автобус айдоочунун колдурган үнү угулду. Мен бир аз буйдала түштүм эле, жанагы эле үн, делдейбей батыраак кыймылда, кечигип атам,
деп ороңдоду. Чуркап жеткенимде алдыңкы эшик шарт ачылды. Туурамда алапайын таппай, көзүн жашылдантып менин букешим туруптур. Автобуска ыргып чыгып, кантип учурашарымды билбей калтарып туруп калдым. Кучактап ийгенден ыйбагылам. Эки жагымды карасам, бизге назар салган эч ким жоктой. Элдин баары атайлап бизден жүзүн буруп алыптыр. Эңкейип алды жакта карасам, баягы бизге тааныш шофёр алда көрмөксөнгө салып, мыйыгынан жылмайып турган экен. Кара күчкө кабагым бүркөп койду. Акыры эмне болсо ошо болсун деп, титреген эримдеримде букештин көзүнүн сурмасына тийгиздим. Жаныбыздагы кимдир бирөөнүн деп шоокумду улутунганы угулду. Ага уда өкөлөгөн улутунуулар автобуска батпай кетти. Бери бурулсам, автобустагы жаш карынын бакисе, баягы өңү тааныш адамдар, алар эми бизге тике карап жылмайып келатыптыр. Чук эткен жан жок. Элдин баары эле бизге карап жылмаят. Баары тең менин табылганыма кубанып жаткандай. Биз да аларга кошулдук. Ичине жылмайган адамдарды шыкап алган 4-чү маршруттагы автобус шаардын чордонуна жакындап келатты. Кечинде Букеш экөөбүз суу жээгиндеги мажурим талдын түбүндө турганыбызда, мындан ары башыбызга кандай гана күн түшпөсүн, дайыма бүгүнкүдөй жылмайып жүрөлүчү деп убадалаштык.